Статистика боюнча жана деги эле көбүнчөңүздөргө белгилүү болгондой, эң көп өлүм бул жүрөк кан тамыр ооруларынан болот. 50%дан ашыгы. Бул жөнүндө мурунку видеолорубузда көп айтып бергенбиз. Чындыгында бул 21-кылымдын чоң проблемасына айланып бара жатат. Бирок бул проблеманы чечсе болот, эгерде өзүбүздө бир нече эрежени сактасак. Бүгүн бул видеодо сиздин кан тамырларды тазалаган эң керектүү азыктар менен тааныштырабыз. Эгер бул эрежелерди билип алсаңыз, сиздин көп жашаганыңызга дагы себепкер болуп, ден соолугуңуз дагы чың болот. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бизге спонсор болом же материалдык жактан колдоо көргөзөм десеңиз, видеонун описаниясында Элсом электрондук кошелегибиздин эсеп номери болот. Ал жака колдоо көрсөтүүгө кандайдыр бир символикалык сумманы которсоңуз болот. Өз каалоосу менен гана. Жана ошондой эле Telegram, Instagram, TikTok баракчаларыбызга катталууну унутпаңыздар. Ал жака дагы пайдалуу нерселер чыгып турат. Анда эмесе биз кан тамырларды кантип тазалайбыз, темабызды улантабыз. Кан тамыр системасын жолго салыштырсак болот. Бирок жолдо машиналар жүрөт, ал эми кан тамырда кан жүрөт. Эгер кан тамырда тыгын пайда болсо, ал тромбтордун пайда болуусун чакырат. Эгерде кан тамырдын ичинде холестериндин чогулуп калуусу пайда болсо, кан тамырларда сезгенүүлөр пайда болуп, ошондой эле канда дагы кандын тромбу пайда болот. Тромб деген эмне? Тромб уюган кандын топчолору, кан тамырлардын жабыркоосунда пайда болот. Жана бул тромб каалаган учурда бөлүнүп кетиши мүмкүн. Тромбтор ичке эмес, жоон артерияда пайда болот. Андан кийин кан айлануу менен ичке артерияларга кирет. Эгерде ички артерияга ал тромб кирип, ошол уюган тромбтор ал жактагы ичке тамырда кан агымынын тыгынын жаратып, кан жүгүрбөй калса, бул эң коркунучтуу жана адам организминдеги чоң катастрофалардын бири. Эгерде бул нерсе мээде болсо, анда ал кишиде инсульт болот. Жүрөктө болсо, адам инфаркт, миокард болот. Дал ушул көрүнүш жер шарында адам өлүмүнүн 50%-нын ашыгында кездешет. Бирок күнүмдүк рационуңузга кээ бир азыктарды киргизсеңиз, айрыкча орто жаш жана улуу муундагы адамдар, сиз жогоруда айтылган проблемаларга кабылууңузду бир нечесиге кыскартып, кан тамыр ооруларынын жана алардын пайда болуусунан толук арылууга шарт түзүлөт. Кандай азыктар десеңиз, төмөндө айтып беребиз. Биринчи бул анар. Анар кан тамыр жана жүрөк кан тамыр ооруларын профилактика кылганга жана кан тамырларды жакшыртуу үчүн номер 1 азык болуп саналат. Биринчи рет анардын ширесин эмес, өзүн жеген пайдалуу. Ал эми экинчи рет ширеси. Анар сиздин липиддик профилди жакшыртат. Липиддик профиль. Бул сиздин каныңыздагы элементтердин, заттардын көрсөткүчү. Липиддик профилди жакшыртат дегенибиз, сиздин каныңыздагы элементтерди, майлардын, шекердин жана кандын составындагы башка элементтерин өтө ашырып жибербей же жетишсиз кылып жибербей, нормада сактап туруу касиетин жогорулатат дегенибиз. Ошондой эле анар холестериндин деңгээлин нормалдаштырат. Андан сырткары канды суюлтат. Кан суюк болсо, кан тамырыбызда кан айлануу жакшы болот. Кийинки азык бул курма же хурма, ар кандай айтылып келет. Курмада полифенолдун өлчөмү көп. Полифенол сиздин холестериндин деңгээлине оң таасирин берет. Бардыгыңызга белгилүү, курма ачык кызгылт түскө ээ. Бул анын курамында көп өлчөмдөгү бета-каротин бардыгынан кабар берет. Андан сырткары курмада магний өтө көп өлчөмдө. Ал эми магний бардык адамдарга керек. Магний биздин жүрөк үчүн номер 1 минерал болуп саналат. Кийинки дарбыз. Кээ бирөөлөр арбуз деп коюшат. Дарбызда өзгөчө аминокислота L-цитрулин бар. Дал ушул кислота организмде азот кислотасын бөлүп чыгууга көмөктөшөт. Ал эми азот кислотасы кан тамырларыбызды кеңейтет. Кан тамырлар кеңири болсо, ал жакта кан туруп калуу коркунучу жоголот. Ошондой эле азот кислотасы кан тамырлардагы давленияны азайтат. Ошон үчүн дарбызды байма-бай жеп тургандар азот кислотасынын көп дозасын алышат. Жана мындай адамдарда басымы жогорулап кеткендер өтө аз кездешет. Кийинки балык. Балык негизи эле белокко бай келерин көбүңүздөр билесиздер. Андан сырткары омега 3кө дагы бай. Жана көптөгөн изилдөөлөр менен омега 3 жүрөккө жана кан тамырларга пайдалуу экени далилденген. Албетте омега 3тү кошулмалар түрүндө дагы тапсак болот. Кошулмалар дегенибиз капсула же таблетка түрүндө. Бирок балыкты дагы кээде жеп туралы. Кийинки апельсиндин ширеси. Изилдөө жүргүзүлгөн.
Изилдөөнүн жыйынтыгы менен апельсиндин ширесин күн сайын 2 стакандан ичип турса, артериялык басымды ылдыйлатары далилденген. Кимде ким артериялык басымы жогору болсо, кечке эле дары иче бербей апельсиндин ширесин дагы колдонуңуз. Апельсиндеги заттар биздин холестеринди дагы нормалдаштырат. Холестеринди нормада кармап турат. Жана албетте байма-бай колдонууга чакырабыз. Кийинки алма. Алмада клетчатка көп өлчөмдө. Андан сырткары алмада пектин деген зат көп өлчөмдө. Бул жактагы пектин дагы организмде холестериндин жогорулап кетүүсүнөн сактап турат. Ошондуктан жүрөк кан тамыры менен жабыркагандарга дарыгерлер алма жегенде байма-бай сунуштап келишет. Кийинки бул помидор. Помидордо жүрөккө пайдалуу магний көп жана лейкопин деген зат көп. Лейкопин деген бул кан тамырларыбызга өтө пайдалуу өзгөчө антиоксидант. Жана бул жерде помидорду каалагандай кылып жей берсе болот, салат кылып деле, шире кылып деле жана өзүн деле жесек пайдасы бирдей. Кийинки бул чеснок. Чесноктон жыт калып калат, ошондой эле абдан көп жеген сунушталбайт. Бул учурда ичиңиз ооруйт. Жана бышырып жеген дагы болот. Чеснок инфекцияларды өлтүрүүдө гана эмес, жүрөк кан тамырларга дагы пайдасы чоң. Анын курамына азоттун оксиди кирет. Ал эми азоттун оксиди биздин артерияларыбызга абдан пайдалуу. Басымды ылдыйлатат жана тромбтордун пайда болуусуна бут тосот. Сиз жүрөк кан тамырлары менен ооругандар кайсы өлкөдө аз экенин билесизби? Изилдөөчүлөр муну дагы таап чыгышыптыр. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен эң аз жүрөк кан тамырлары менен ооругандар Греция өлкөсү табылыптыр. Эмнеге аларды аз дегенде, изилдөөчүлөр алардын сыры алардын күнүмдүк тамактануусунда экенин айтышкан. Алар күн сайын греческий орех деп коет, ошону жана олив майын колдонушат экен. Олив майы деген кыргызча зайтун майы, ал эми греческий орех дегени кадимки эле биздеги арстан баптагы жаңгак. Бизден алып барып тигип алышкан. Ошолорду көп колдонот экен. Жана бул эки азык жүрөккө жана кан тамырларга дагы пайдалуу болуп чыккан. Ошон үчүн бул пунктта эки азык бул жаңгак жана зайтун майы. Жана экөөнү чогуу колдонусу дагы болот. Мисалы, жаңгакка жашылча кошуп жана олив майын кошуп. Албетте көп өлчөмдө эмес, чакан эле. Кийинки овсянка, бизде сулуу деп коет же геркулес деп. Көбүнчө спортсмендерди байкасаңыздар, эртең мененки тамагына овсянканы колдонот. Жана бул азыкты чыгарган ишканалар өздөрү дагы упаковкасында жүрөккө пайдалуулугун жазып айтып келишет. Чындыгында овсянка пайдалуу. Курамында көп өлчөмдө клетчатка бар. Бул холестериндик профилди жакшыртып, организмдеги шекердин деңгээлин азайтат. Жана эртең менен овсянка менен тамактануу эң жакшы чечимдердин бири. Достор, ошентип биз кан тамырды тазалачу азыктарды карап чыктык. Комментарийге жогоруда айтылган азыктардын кайсынысын колдонуп келесиз жазып коюңуздар жана кан тамырларга тиешелүү калган видеолорубузду көрүп коюуга чакырабыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеолорубуздан жолукканча ден соолукта болуңуз.